белгилүү чыгармачыл жигиттердин сүйүктүүсү болууну самаган бийкештер көп. Эмесе бул ирет таланттуу, жүрөгү, башы бош жигиттерди назарыңыздарга тартуулайбыз. Ар бир адамдын табити ар башка болгондуктан бул мырзалардын да кыздарга болгон талабы ар түрдүү. Бойдоктордун сап башында жаш ырчы, актер, алып баруучу, көп кырдуу талант ээси Руслан Ботобаев турат. Бул жигиттин жүрөгүн багындыруу үчүн билимдүү, анан ашыкча кызганбашыңыз керек. Эгерде анын сүйүктүүсү болуп калсаңыз, ырчы сизди материалдык, моралдык жактан колдоп, сизди эч нерседен кем кылбай алып жүрүүгө, сүйүү үчүн түрдүү эрдиктерди жасоого даяр болот. Толук аты жөнү Руслан Ботобаев. Туулган жылы күнү 1987 жыл 18 февраль. Туулган жери Бишкек шаары. Бою 185 сантиметр, салмагы 76 килограмм. Билими Орусиялык Бажы академиясынын юридика факультетин бүтүргөн. Учурда Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын эстрада вокал бөлүмүнүн 5-курсунун студенти. Чыгармачылыгы Бейиш 604 жана жол тасмаларына тартылган. Учурда актер, ырчы, теле алып баруучу. Для меня, наверное, я идеалист и ищу и то, и другое. Чтобы и внешне были красивые, и внутренне. Как бы сущность должна быть такая, как у матери. То есть моя мать, допустим, очень человечная, добрая, как человек. Вот, заботливая. Вот, умеет очень хорошо готовить, вкусно. Заботливая, трудолюбивая. Вот, очень сильная женщина. Такую женщину ищу. Ну, я бы не сказал, что я в поиске. Я, наверное, просто занимаюсь своим делом, своим любимым делом, и особо, наверное, не беспокоюсь о том, что встречу или не встречу. Ну, надеюсь, конечно, любой человек надеется на то, что встретит своего спутника хорошего. Любовь — это, ну, в первую очередь, это чувство, внутреннее чувство, спокойствие рядом, спокойствие, уверенности, взаимоподдержки, взаимопонимание обязательно. Ну, и много-много-много всего другого. Так, вот этот вопрос был такой, да? На что готовы? Да, на все, наверное. Ну, за исключением, наверное, там, преступления какого-то, чтобы кого-то убить, там, я не знаю. Естественно, не убить, не украсть, не обидеть. Вот. А на все хорошее, конечно, готовы. На то, чтобы как-то пожертвовать временем, внимание, естественно, внимание, подарки, поддержка. Если, допустим, человек чем-то занимается, ему нужна какая-то поддержка, естественно, пожалуйста. И духовная, и материальная поддержка обеспечена. Социальная сеть — это, наверное, самая доступная форма. Да, человек просто может написать. Многие сейчас, в принципе, так знакомятся же, там, привет, как дела, и все. А там уже дальше видно будет, как интересы сходятся, как все остальное сходится. В принципе, самый доступный, ну, естественно, места там, где я там выступаю, допустим, по работе, где я бываю. Вот. Люди могут, в принципе, подходить, не стесняясь, там, задавать вопросы, потому что обычно все говорят, ой, к нему невозможно подойти. Это все так, на первый взгляд. Естественно, надо, как бы, ты, когда где-то появляешься, ведешь себя очень сдержанно, поэтому всем кажется, что невозможно подойти, да, а на самом деле простые мы люди, обычные, готовы к тому, наверное, что, ну, во-первых, деятельность, моя работа, она не такая, как у обычных людей, то есть, как правильно. Жизнь музыканта, ну, публичного человека, она отличается от жизни людей, которые работают с понедельника по пятницу. Ну, там на государственной службе, в каких-то там организациях график совсем другой, внимание другое. То есть человек должен осознавать то, что и понимать, как проходит эта работа. Вот. И как бы спокойно относиться к этому, быть уверенным в том, что если человек с тобой, то значит все в порядке. Вот. Готова, наверное, к тому, чтобы воспринять именно нюансы работы. Вот. А так дома, в принципе, мы воспитаны
такими советскими принципами на основе кыргызских обычаев, так же, как и все остальные, которые работают на других работах, если дома. На работе уже, естественно, немного другой график, это единственное отличие и все. Конечно, готов куда-то, допустим, по своей романтической сущности, куда-то там далеко поехать. Ну, вообще-то, первый раз, когда я в своей жизни встречался, это было в городе Москве. Моя девушка жила, город Москва, огромный город просто. Я жил в Подмосковье в восточной части, она жила в Подмосковье в западной части. То есть это где-то 2,5–3 часа езды. То есть, естественно, я ездил там чуть ли не каждый день по 3 часа и провожал, и сейчас вот вспоминаю, живя в Бишкеке, да, сколько мы сейчас время тратим, допустим, чтобы встретиться, да, со своими родными, там, и сколько я тратил там. Действительно, для Бишкека это подвиг. По 3 часа тратить времени только на дорогу для того, чтобы встретить своего любимого человека. Ну, это как бы такой минимум, наверное, чтобы я мог сделать. Кийинки жүрөгү бош бойдок жигит Жарайт Сити долбоору аркылуу таанылган күлкү жаратуучу Илгиз Кубатбек. Актер жигит Моника Белучидей сулууну издейт. Жөнөкөй назик кыздар Илгиздин жүрөгүн багынтып алууга шашылгыла. Анткени ал учурда сүйүүсүн активдүү издеп жатат. Аты жөнү Илгиз Кубатбек. Туулган жылы күнү 1994 жыл 13 июнь. Бою 182–184 сантиметр. Билими Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 4-курсунун студенти. Чыгармачылыгы Жарайт Сити долбоорунда движение кылыш керек тасмасында тартылган. Учурда актер. Мен кыялымдагы кыз Моника Белучи бар го, ошонун кичине жашырагы да, 20 жаштагындай ошо Моника Белучидей. Анан биринчиден мен кыялымдагы кыз мени сүйүш керек, мени түшүнүш керек, акылдуу болуш керек. Анан сулуу болсо деле болот, сулуу болбосо деле бирок түшүнүп анан сүйсө, ошол главный да, ошо мага жетет. Кичине уялып, кичине мындай тың, анан жалжактабаш керек да. Мындай тың кыз болсо, ошо главный да. Ата-энеме жагыш керек. Не встретил еще свою любовь, допустим. Мен если сулуу кыздар көрүп атсаңар, силерде шанс бар, а сулуу эместерде кичине азыраак да шанс. Да, тамаша, конечно, баарында шанс бар. Мен билбейм, мен өзүм деле айта албайм шансыңар барбы деп. Мындай таанышып, сүйлөшүп көрүш керек. Мындай сүйлөшүп кетсек, баары болот. Сүйүү мен үчүн бири-бирибизди мындай түшүнгөн адам да. Түшүнүп, дайыма поддержка берип жүргөн адам ошо сүйүү деп ойлойм. Кыз деген ал башкача да, кээде мисалы достор менен жүрөсүң, досторуң поддержка этет, бирок мындай кыз керек болот да, кээде мындай ошо сүйгөн кызың мындай башкача го, поддержкасы башкача го, ошондой кээде керек болуп калат. Особенно азыр жаз келбеди, жазында аябай ошо издеп жүрөбүз азыр. Любой жактан мага жазгыла. Азыр интернет аябай күчтүү болуп атпайбы? Жазсаңар жооп берем, бүт эле соцсетях. Мисалы Инстаграмда деле жазса болот, директ же дайрект билбейм точно эми. Собачка Ильга деген мен логинимде аягында 5А. Ошока жазсаңар мен сизге жооп берем, Күндө түнү бою уктабай ошо күтөм да, мында ким жазат мага, жазса ошо сразу жооп берем. Анан еще күндө мен жумушка келатканда, Белинкада саат 2-лерде өйдө көтөрүлөм да, ошоктон да жоксаар болот ба. Сүйгөн адам сен сүйсө баарына даяр болот да по-любому. Бүт баарына даяр болуш керек. Кээде түндө келбей калам да, офисте иштейбиз, түнкү клубтарга барбайбыз, офисте эле иштейбиз, ошону билсин да, главныйчы. Үйдө ошого анан кичине кээде чыгармачыл адамдардан мындай акча аз болуп калат да, кээде ошого да даяр болуш керек, кээде кафеге мындай счетко өзү төлөп коюш керек, ошондой кыз болуш керек да. Чет өлкөлүк сынактарда байгелүү орундарды камсыз кылган ырчы Адилет Азимов да бойдок жигиттердин катарын толуктайт. Эгер сиз ак жуумал, кара көздүү, сулуу болуп, бир караганда токтоо, бирок шамдагай, бат кыймылдаган кыз болсоңуз, анда ырчыны колго алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Себеби ырчы мырза жоош кыздардан бат эле тажап кетет. Андыктан сүйүктүүсү кээде андан бир кадам алдыда жүрүшү керек.
аты жөнү Адилет Азимов, туулган жылы күнү 1992 жыл 15 декабрь, туулган жери Бишкек шаары, бою 177 сантиметр, салмагы 81 килограмм. Билими Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын эстрада вокал бөлүмүнүн 4 курсунун студенти. Чыгармачылыгы Сендей мага, Болсочу, Роза гүлү жана башка ырлардын аткаруучусу. Учурда ырчы. Негизи мага чачы кара, кашы кара, өзүнүн эле кыргыз кыздарыбыз жагат. Өтө жал жактабай, өтө деле баягы унчукпай, жоош болгон деле мындай. Баарды өзүнүн орто болсо жакшы да. Ошон үчүн биринчи келбетин карап туруп, анан кийин сүйлөшкөндөн кийин ички дүйнөсүн жактыргандан кийин анан жактырып калып, сага ошол кыз интересный болуп сүйлөшөсүң да. Ошол. Эми негизи мен баягы жубай катары элестетсем кызды, мен үйдө чайымды ысык берип, тамак ашымды ысык берип, үйдө мен балдарымдын жакшы энеси болуп берсе, мага абдан мен баягы аялымды мен абдан сыйлап, урматтап жүрмөкмүн да. Анан дагы бир нерсе айта кетерим, мен баягы эркектен жалгыз эле эркекмин да. Үй бүлөдө карындашым бар. Анан кийин ушул баягы апамды, атамды жакшы сыйласа, бул мени деле абдан сыйлаган болот да. Анан ошо ата-энеме деле чайларын ысык кылып, убагында берип, азыр жаш ата-энем. Анан кийин дагы 10-20 жылдан кийин кичине картайып, баягы чайларын деле өстөрү эмете албай калганда, бүт ушу аялым карап берсе, бүт эле эркектерге жагат го дейм ал нерсе. Ата-энең жакшылап сыйлап, жакшылап карап атса, кимге жакпасын ал. Абдан сыйлап, андан беш-бетер урматтайсың да. Өтө акылдуу болуш керек да, менин жанымда бүт нерсеге даяр болуш үчүн. Менден деле бир шаг алдыда болуш керек да. Ошондой даяр болуш үчүнчү баардыгы. Айтып кетет го. Любой кыз жакшы көрүп калса жигитти, ошону кыз жигитке добиваться этсе, бала деле ошодон кайтпайт го, мынтип бул кыз ушунчалык добиваться этти, кой ошол кызды мынтип сүйлөшүп көрөйүнчү деген деле ой кетет да. Кыз аракет кылса, в принципе, ким билет, эркек деле сүйүп калат да ошону. Мага өтө мындай жай кыймылдап, мынтип созуланган кыздар шансы эч жок. Мен анткени шак мындай шустрый кыздарды жакшы көрөм да, мындай тың. Мындай айтпадым, жана өзүмөн деле алдыда бир шаг жүргөн кыз болуш керек да, анткени тың кыз сени тың кылат. Эр кылганда аял, хан кылганда аял дегендей. Ошол кыз, аял киши тың болсо, эриң деле ошо баягы күйөөсү деле ошо өйдө көтөрүлөт да. Көп эле жерде тапса болот. Бул биринчиден эми баягы бүт эле ырчылар тойлордон ырдашат го. Анан ошо тойдон жолуктурса болот. Консерваторияда окуйм, 4-курста. Эстрадный вокалда вы десе эле эстрадный вокал деп эле турат. 4-курсту караса эле ошо консерваториядан жолуктурса болот да. Консерваторияда окуйм да, күнүнө барам. Анан билбейм, может көчөдөн деле жолуктуруп калабы, ким билет. Шаарда эле жүрөбүз, тааныша алайлы, тияк бияк десең, тур ары деп антпейсиң, анткени бизди андайга үйрөткөн эмес ата-энем. Бирөөнү силккенге, какканга, балким ошондой адамдар деле бар жашоодо. Бирок эми ал кызды мынтип жактырып калсаң, может дальше больше болуп кетет дегендейчи. Жашоодо көп. Эми анын баары кандай, билбейм, эми тааныша албайлы, тияк бияк десең, жок деп айта албайсың. Баарына эле жол эмне деп эле, двери открыты дегендейчи. Бардык кыздарга эле. Ошо. Көз күйдүргөн бойдоктордун баары сулуу, түшүнүктүү, ар тараптан колдоп кубаттап турган жарым болсо деп самашат экен. Андыктан кыздар көңүлүңүзгө жаккан мырзанын жүрөгүн багынтып алууга чамдаңыздар.